8-сентябрь күнү Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда эр таймаш кулатуунун V39 Global 9 версиясы боюнча эрежесиз эр уруш турнири болуп өттү. Аталган турнирге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия жана Кореядан келген 36 спортчу катышты. Бул ирет уюштурулган турнир мурункудан айырмаланат. Эр таймаш федерациясынын президентинин айтымында мушташтын жүрүшүндө кээ бир эрежелер өзгөргөн. И хотелось бы отметить, что бул ирет өзгөрүүлөр болду. Мында чыканак менен сокконго уруксат берилет. Ал эми мен ишенем. Мен айта кетсем, биздин спортчулар жакшы даярданышты. Мыктылардын мыктысы. Ошондой эле эл аралык калыстардын айтуусунда биздин спортчулар жеңишти конокко узатышпайт. Мен ага ишенем. Многие знают не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Жалпысынан 17 таймаш болуп, анын 11-и негизги кармаш, анын ичинен 3-өө VEF Global титулунун куруу үчүн болгон. Өткөрүлгөн турнирде алгачкы жолу VEF версиясы боюнча Корея Республикасынын спортчусу Ки Жан Джунг кыргыз мушкери Казим Жахангиров менен таймашты. Мына Кореядан келиптир эле. Соперник күчтүү экен, жакшы даярданып тур. Мен негизгиси бул бойго жазылбай, башка бойго даярданып аткам. Бирок Кыргызстанды желегин бийикке көтөрүш керек экен, айла жок. Ошол даярдык менен келдик. Мен өзүм мушташканыма көп болду элек, 1 ай болду. Скөлдө мушташтым эле. Азыр мына намыс үчүн, Кыргыздын намысы. Турнирдин жүрүшүндө кызыктуу таймаштардын бири бул негизги уруштун каармандары. Кыргызстандан Ринат Саякбаев жана казакстандык Мурат Таразовдун ортосундагы күч сынашуу эледи. Эки мушкер акыркы 3 раундга чейин күч сынашты. Соңунда калыстардын чечими менен таймаш тең чыкты. Бирок бул чечимге казак спортчусу макул эмес экендигин билдирсе, ата мекендик спортчу жогорудагы мелдешке төмөндөгүчө пикири менен бөлүштү. После этого у меня была травма, и поэтому Менин атаандашым чындыгында тажрыйбалуу мыкты мушкер. Ал эми анын нааразычылыгы өзүнүн иши. Менин оюмча калыстар туура эле чечим кабыл алышты. Мен өзүмө ишенем. Керек болсо утмакмын, эгерде жаракатым болбосо. Ал эми күчүмдү тастыкташ үчүн Бак Таразовду реваншка чакырууга даярмын. я не могу сказать, что я лучше, но Кезектеги куруучун боло турган каармаш дагы маанилүүлүгүн жоготкон жок. Анда кыргызстандык Ариет Бекешев менен Рустам Сайдуллаевдин ортосундагы октагондогу кездешүүсү элдин чордунан орун алды. Таймаш 3 раунд болуп, кыргызстандык спортчу атаандашын колдун шилтемеси ыкмасы менен жеңип алды. Эскерте кетсек, Бекешевдин бул 6-чы жолку жеңиши. Эр таймаш кулатуу федерациясы тарабынан уюштурулуп келген VEF турнирлери КМШ өлкөлөрүндө алгачкы позицияда тургандыгын турнирдин негизги калысы Надыр Кадыров билдирет. Белгилей кетсек, Кадыров алгачкы жолу VEF мелдештеринде калыстык кызматын өтөөдү. Участие в таком грандиозном турнире, как VEF Global. Мен көп турнирлерди көргөм, бирок Кыргызстандын мушкерлери жана Кыргызстан тарабынан. Тактап айтсам, VEF таймаштары КМШ мамлекеттери арасында бир тепкичке өйдө турат. Кыргыз мушкерлери абдан күчтүү жана алдыга умтулуу өжөрлүгү абдан күчтүү. Ал эми бүгүнкү өткөрүлүп жаткан турнир эл аралык стандарттын баарына жооп бере турган мелдеш экендиги байкалып турат. То есть недавно мировые все Жанар Эсенова, Шухрап Абдыгапар уулу, СТВ.